Assalamu алейкум туугандар. Бүгүн дагы келдим Рубцовскийге, шаарга. МФЦга келдим. Бүгүн дагы бир кыймылсыз мүлктүн алды саты келишими болот. Азыр келишимди түзүп койдук. Буюрса Кутман байке деген байке Москвадан туруп менин айылымдан буюрса үй алды деп айтсам болот. Азыр МФЦде турам. Бүгүн 30 декабрь, акыркы күн ушул өтүп кетип жаткан жылдын акыркы күндөрү. Бүгүн 30 декабрда суббота күнү дагы иштейбиз деп эмет кылды. Мен ошону бүтүрүп салайын, элдерден эмин болбосун деп, быйыл иш болсо эч кандай карсыз чыгайын деп, карыз деген эми баягындай милдетимди аткарып коеюн дегем да. Ошол бүгүн жазылгам. Азыр сатуучу адам келиш керек. Ошону күтүп турам, достор. Кутман байкени куттуктап койсоңуздар болот. Буюрса документти тапшырып койгондон кийин дагы бир видео чыгарам. Буюрса азыр бул жерде МФЦде аябай адам көп деп айта албайм. Бир 4-5 эле адам жүрөт. 28 терезеси иштебей эле жөн эле турушат. Себеп мыйзам боюнча бүгүн иштейт экен алар. Адам жок экен. Поток жок, келүүчүлөр жок. Эми кандай болсо дагы бир үй чыгып атат. Буюрса сатууга алам дегендер болсо чалгыла. Ал үйдүн кирип сразу жашап кетсеңиздер болот. Бар жогу даяр. Видеосун тарта элекмин. Бирок видео телефонумда памяти жок болгон мезгилде барып алган экенмин. Анан ошол тартканга мүмкүнчүлүк болбой жөн эле барып көрүп келдим өз көзүм менен. Кирип жашаса болот. Өтө таза үй экен. 3 комната, анан ичинде септик бар. Септик деген билесиңер, канализация. 10 сотик же 12 сотик жери менен дагы кошумча жери бар. Ошол үйдөн 50 кадам бассаңыздар 15-18 сотик участкасы менен кошо. Ошондо 10-12 сотик жери менен кичинекей сарайлар менен банясы менен кошо 50 квадрат үй менен ичинде таза пластик терезелери бар, туалети бар, унитазы бар, суу, канализация кирген, суу кирген. Ал үйдө быйыл эле адамдар жашоосун токтотту. Быйыл кыш отоплениянын суун төгүп койгон. Ошол отоплениянын суун төккөндөн кийин паровой отопление жөн эле турат. Печкасы жаңы экен. Үйүнө эч кандай ремонт керек эмес. Жөн эле келип үйүнү тазалап, кээ бирки мебелдери бар экен. Ошол үйдү алам дегендер болсо да кайталап кетейин. 12 же 10 сотик жери өзүндө бар. Үйдүн астында сарайы бар. Сарайы чоң деп айта албайм. Бирок бар. Анан банясы бар. Тирүү банясы жакшы. Аны бир аз ремонт кылыш керек жерлери бар. Акташ керек, тазалаш керек, ушундай жерлери бар. Бирок үйүнүн ичине кирсеңиздер, аябай таза. Кирип сразу паровойго сууду куюп, печканы жүргүзсөңүздөр болот, достор. Ошол. Эгерде сиздерге кызыктуу болсо, алдын ала чалып эме кылсаңыздар болот. Мага баасы 345 000 деп сурап жатат. Бирок ошол 12 сотик жери менен да 50 метр бассаңыздар 15 сотик жери ошол үйгө караштуу жери бар экен. 15 же 18. Андан да көбүрөөк алса болот. Заборлор жылдырып. Ал жакта Россияда андай эме жок, мындай сен менин жеримди тартып алдың деген текшерүүлөр да жок. Айыл жергесинде. Шаарда болушу мүмкүн, бирок айыл жергесинде андай нерсе жок, достор. Ошол дагы бир жолу айтып кетейин. Кутман байкени туктап койсоңуздар болот. Документтерди тапшыргандан кийин дагы бир видео чыгарып коем. Бүгүн 30 декабрь саат 10 болуп жатат.
сатуучу адам келип калды окшойт. Достор, сиздерге дагы ошондой үйлөр насип кылсын, таза үйлөр, жакшы үйлөр насип кылсын. Кимге керек болсо чалыңыздар. Баягы үйдү мен айтканым федеральный трассадан 150 метр турат. То есть Новосибирсктен, Красноярсктан, Кемероводон кайтып келип аткан, Барнаулдан кайтып келип аткан кыргыздарыбыз ошол айылдан жандан өтүп кетет да. 150 метр турат. Ошол үй дагы 150 метр чоң федеральный трассадан. Келечекте ал жакта ошол немеден эле бир кичинекей чайхана ачып алсаңыздар болот. Себеп ошол федеральный трассада кыргыз чайханасы жок. Болушу мүмкүн Рубцовскийде, болушу мүмкүн жол боюнда, бирок алар кандай десем ыңгайсыз. Бул кыргыздарга өтө ыңгайлуу болот. Биздин туугандар эгерде ошол үйдү алып калса, мен уже көрүп жатам да, ал жакта сонун чайхана коюп койсо болот. Биздин жүк ташыган балдар, биздин адам ташыган балдар, границага каттап адам ташап кайткан адамдарга өтө сонун кафе салып койсоңуздар, кичинекей чайхана үйүңүздөн эле сонун кылып сөрөлөрдү коюп, эч ким эч кандай тоскоолдук кылбай, ошондой жолдун боюда да сонун жерде жайлашкан. Келечекте ошол нерсени жүргүзсөңүздөр болот. Жок болсо жөн эле мал чарбачылык менен иштесеңиз болот. Себеп ал жакта жайыт жери бар. Ошол үй жайыттан жанда турат. Малды айдап чыгарып кетсе болот. Сонун эле жерде турат. Жайыт жанда турат да, чекелик жерде. Ошол ал үйдүн двухквартирный дом деп коет. Двухквартирный дом деген билесиздер да, бир чоң имаратты экиге бөлүп койгон. Анан биринчи квартира, экинчи квартира. Ошол экинчи квартирасында ошол таптаза, сонун пластик терезелери менен, ичинде туалети менен да кайталап кетип атам. Канализациялар менен баары даяр. Печкага суу куясыз, отун саласыз, болду. Жашап кетсе болот. Сразу даяр. Ким кызыккан болсо, чалыңыздар, жооп берем, албетте. Бирок быйыл бүттү сезон. Эми 9 январдан башталат. 12 же 9 январдан башталат эмелер. Алды сат келишим түзгөнгө мүмкүнчүлүк ачылат. Ошондо мекемелер, мамлекеттик каттоо мекемеси ишти баштайт. Достор, ким кызыккан болсо, ал ошол мен айткан айылда, ошол үйдө, ошол үйдүн үй турган айылда, кандай десем сиздерге, биринчи болуп кыргыздар алат. Ошол үйдү биринчи болуп алат. Ал жакта азербайжандар бар экен. 2 үй бүлө, по-моему, менимче 2 үй бүлө азербайжан бар. Ал жакта мектеп бар. Ал жакта жумуш бар. Чоң бир ферма бар. Чоң фермада жумушчу керек экен ал жакта. Дайым жумушчу керек. Ошого мен айтат элем, жумушка сразу жайлансаңыздар болот. Мен ошол жумуштарындагы сүйлөшүп берем. Эгерде сиздер кызыгып мага чалсаңыздар. Үйдүн видеосуну эми жаңы жылдан кийин тартып чыгарышым мүмкүн, сатылып кетпесе. Эгерде сиздер кызыккан болсоңуздар, мага чалсаңыздар, мен барып ошол үйдү сизге видео вызов менен көрсөтсөм болот. Достор, макул анда саламатта болуңуздар, достор. Дагы көрүшкүнчө бардык жалпы мусулмандарды жана жалпы Кыргызстанды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Билем, мусулмандар бул майрам деп эсептебейт. Эмне болсо дагы кандай десем, куттуктап койдум сиздерди. Жакшы жаңы жылды жакшы күтүп алыңыздар. Үй жоктор үйлүү болсун, жери жоктор жерлүү болсун. Ким эмне кылса дагы. Дагы айтып кетейин, жер сатууга чыкты. Менин айылымда сатууга жер чыкты. 20 гектар жер сатылат. 385 миң сурап сатат. Сурап жаткан эмес, ошол койгон баасы 385 миңге 20 гектар жер. Алуучулар болсо мага чалгыла. Ошол менин жеримдин жанындагы жерлер эле жер. Ал паевый. Аны чет элдиктер 49 жылга эле ала алат. Кыргыз паспортко, өзбек паспортко аймасы жок. 49 жылга алганга укуктуу. Эгерде Россия паспорту менен болсо, ал жеке менчик. Өзү негизи ал жеке менчик ошол жер. Россия жараны өзүнө жеке менчикке алса болот. Кыргыз паспортуна же өзбек, тажик паспортуна
аны 49 жылга эле берет. Ошол достор. Саламатта болуңуздар, баарыңыздарга сонун манай.